Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Мен Байзакова Гүлзара Жуманазаровна Кадамжай Семетей лицейинде кыргыз тили жана адабиятынан сабак берүү менен өз кесибимди аркалап келе жатамын. Окуучулар, кырдаалга жараша силер видео сабак аркылуу билим алууну баштадыңар. Мен бүгүн силерге экрандан пайдаланып кыргыз тилинин улуулугун, байлыгын даңазалоо менен эне тилибизди мындан да жакшы сүйүп, дагы да барктоого өнүктүрүүгө чакыраар элем. Жан дүйнө ааламы болгон миллион саптуу манас эпосу баш болгон элдик чыгармаларды, сезимдерибизди козгогон акындарыбыздын ырларын, Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуларыбыздын мөлтүр сөз берметтерин окугула деп айткым келип турат. Анткени сөз өнөрүн аркалаган өнөр ээлеринин гана чыгармаларында ойдун жана сөздүн байлыгы жатат эмеспи? Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп Алкул Осмонов көп тил үйрөнгүлө, бирок өз тилиңерди сүйгүлө деп бизге керезин түбөлүккө калтырды. Келгиле анда, окуучулар, экранга жакын олтуруп, кыргыз тил сабагына көңүлүңөрдү бургула. Окуу куралдарыңарды даярдап, дептериңерди ачып, берилген тапшырмаларды жазып отургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этичтин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери жана алардын жасалышы. Сабактын максаты этичтин татаал формалары боюнча жалпы маалымат аласыңар, алардын кантип жасалаарын түшүнүп билесиңер, этичтин татаал формаларынын этичтин өзгөчө формаларынан айырмасын билүүгө жетишесиңер, айрым этичтин татаал формаларынын туура жазылышын эске саласыңар, теориялык алган билимди практикада колдонуп көрөсүңөр, накыл кептерден тарбия аласыңар. Максатка жетүүнүн көрсөткүчтөрү, айтылып жаткан маалыматты кунт коюп уксаңар, негизги маалыматтарды дептерге жазып отурсаңар, берилген тапшырмаларды тез аткарууга аракет жасасаңар, накыл кептерден маани маңызына көңүл бурсаңар, демек силер биздин сабагыбыздын максатына жетесиңер. Тема боюнча күтүлүүчү натыйжалар. Эскертүү бар. Берилген маалыматтарды окуп, дептериңерге белги койгула. Билемин плюс, толук эмес суроо белги, билбеймин минус, үлгү турат 1+2-3 суроо белги деп коюп кетсеңер болот. Этиш сөз түркүмүнүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал түрү бар. Билсең плюс, билбесең суроо белги, жарымжатылай билсең суроо белги, билбесең минус. Татаал этиштер эки жагынан көп сөздөн турат. Татаал этиштер негизги жана жардамчы сөздөрдөн куралат. Татаал этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп тутумдашып кеңири мааниде кыйын аракетти билдирет. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт, жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт. Этиштин өзгөчө формалары этиштин татаал формаларынан айырмаланат. Этиштин татаал формаларынын туура жазылышы белгилүү. Демек биз мына ушуларга жогоруда айткан тема боюнча күтүлүүчү натыйжаларга сабактын аягында ээ болушубуз керек. Келгиле окуучулар, жаңы тема көтөрдөө мурда төмөнкү чачылган иретсиз сөз тизмектерин өз ордуна коюу менен маанилик жана грамматикалык жактан туура байланышкан сүйлөм түзөлү. Силердин тилегиңерге төп келген маани келип чыгат. Бактылуу келечекте жашагым келет, мен таза ыйман, заман жүгүн аркалап тунук адеп менен. Мен өзүм түзгөн сүйлөмүмдү көрсөтөйүн силерге. Мен келечекте таза ыйман, тунук адеп менен заман жүгүн аркалап бактылуу жашагым келет. Бул жерде сүйлөмдө сүйлөм баяндоочу жашагым келет. Ким? Мен. Демек, таза ыйман, тунук адеп менен заман жүгүн аркалап деген бул чакчыл түрмөк. Демек, чакчыл түрмөк катышкан сүйлөм бул жөнөкөй сүйлөм. Биз демек төмөндө ушул этичтин татаал формасы жөнүндө сөз кылабыз. Бул сүйлөм, демек, албетте түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм. Этиш сөз түркүмү түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Бир гана сөздөн турат жөнөкөй формасы. Мисалы, кадыр баркыңдын ашуусун кааласаң, башкалардын кадыр баркын бил. Демек, бул жерде кааласаң бил деген жөнөкөй этиштер менен түзүлдү. Этиштин татаал формалары эки жандан көп сөздөн түзүлөт. Мисалы, сабыр жолоосун кармаган адам өзүнүн максатына жете алат. Жете алат, демек эмне кыла алат? Жете алат. Татаал этиши менен сүйлөм түзүлдү.
Демек, жетүү негизги этиш, алат жардамчы этиш. Ал эми сабыр жолоосун кармаган деген атооштук түрмөк. Этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери. Эки жандан ашык сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Тутумундагы сөздөр берген маанилери боюнча бирдей даражада болбойт. Алардын биринчиси кыймыл аракеттик негизги маанини билдирет, калгандары анын маанисин толуктайт, жыйынтыктайт. Ушул өзгөчөлүгүнө байланыштуу негизги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт. Мисалы, эгерде жолдо карыя сага учурап калса, урмат көрсөтүү менен соңунан жүрүшүң керек. Мында кыймыл аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк учурап жүрүшүң биринчи түгөйлөрдө берилди. Ал эми экинчи түгөйлөрдө калса керек аларга кошумча маани берип турат. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып, кеңири маанидеги кыймыл аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары дейбиз. Салыштыралы. А дегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюла баштайт, бирок соңунда бакыттаалайдын эшигин ачып салат. Мына, туюла баштайт, ачып салат. А дегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюлат, бирок соңунда бакыттаалайдын эшигин ачат. Биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдөгү баяндооштун милдетин аткарган этиштерге көңүл бургула. Демек, биринчи сүйлөмдө татаал этиш, экинчи сүйлөмдө жөнөкөй этиштер менен түзүлдү. Демек, эки сүйлөмдүн мааниси эки башка. Тактап айтканда, биринчи сүйлөмдө татаалданган кыймыл аракет берилди. Негизги этиштер менен жардамчы этиштердин өзгөчөлүгү. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт, айып, ганыш формасында келет, кыймыл аракеттин негизги түшүнүгүн билдирип турат. Жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт, толуктоо, жыйынтыктоо кызматын аткарат, жак жана чак формада келет. Тактап айтканда, кыймыл аракеттин ким тарабынан жана кандай мүнөздө болуп жатканын болорун билдирет. Этиштин өзгөчө формалары менен этиштин татаал формаларынын айырмачылыгы. Чакчылдар менен жак формасындагы этиштердин айкашы дайыма эле этиштин татаал формаларын түзө бербейт. Кичипейил жана адептүү болгон адам калаяктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бойсундуруп багындырат. Бул жерде кантип багындырат, бойсундуруп деп бышыктооштук милдетти аткарды, багындырат деген жөнөкөй этиш келди. Ал эми кичипейил жана адептүү болгон деген бул кандай адам деп бул атооштук түрмөктү түздү. Этиштин татаал формалары кичипейил жана адептүү болгон адам калаяктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бойсундура алат. Карагыла, эмне кылат деген суроого жооп берип жатат. Эмне кыла алат, бойсундура алат, баяндооштук милдетти аткарды. Демек, бул этиштин татаал формасы. Дагы бир жолу мисалдар менен далилдейли. Этиштин татаал формасынан баштайлы. Убадасына тура албаган адам өз кадырын түшүрүп алат. Эмне кылат? Түшүрүп алат. Демек, этиштин татаал формасы түзүлдү. Карылардын алкоосуна татыган адам дайыма кичипейилдик сапатты алып жүрүүгө тийиш. Эмне кылууга тийиш? Алып жүрүүгө тийиш. Демек, бул жерде ким алып жүрүүгө тийиш? Адам алып жүрүүгө тийиш. Кандай адам карылардын алкоосуна татыган деп бул жерде атооштук түрмөк түзүлдү. Чакчыл түрмөктөр өзүңдүн да карылыкка барарыңды ойлоп, улууларга каттуу сөз айтпагын, анткени алардын көңүлү назик. Бул жерде өзүңдүн да карылыкка барарыңды ойлоп деген бул чакчыл түрмөк. Силер ойлошуңар мүмкүн бул татаал сүйлөм же болбосо аралаш татаал сүйлөм деп. Бул тең байланыштагы татаал сүйлөм. Анткени өзүңдү да карылыкка барарыңды ойлоп деген чакчыл түрмөк. Бул жерде чакчылдын мүчөсү аркылуу уюшулду. Тактап айтканда, грамматикалык негиз катышкан жок. Силерге дагы бир жолу эскертейин. Эгерде катышпаса, чакчыл мүчө менен аяктап, анда ал чакчыл түрмөк болуп калат. Сабактын жүрүшүндө берилген мисалдардын мазмунуна, маанисине жакшы көңүл бурасыңар деп ойлойм. Ар бир берилген мисалдарда бизге таалим-тарбиялык ойлор камтылган. Этиштин татаал формаларынын туура жазылышы. Татаал этиштердин ар бир түгөйү айрым-айрым жазылат. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отура кал. Бул бизге кыргыз тилинин орфографиясынан, жазуу эрежелеринен белгилүү. Эскертүү: жат деген жардамчы этиш кыскарып ат болуп айтылат. Негизги этишке уланып, угулушунча бирге жазылат. Баратат, келатат.
Ал эми калган жогоруда белгилеген сөздөргө кошуп жазууга мүмкүн эмес. Зататооч менен этичтен куралган кошмок сөздөр айрым-айрым жазылат. Жардам кыл, жардам эт, кол шилте. Төмөнкү татаал этичтердин толук түрүнө да, кыскарган түрүнө да жазууда жол берилет. Алып бар, алып кел, алып бер, алып бер. Демек, булардын экөөнө тең жазууда уруксат берилген. Буларга жакшы көңүл буруп койсоңор, анткени жалпы республикалык тесттин суроолорунда дагы практикалык грамматикадан мына ушундай ыкмадагы суроолор келип жүрөт. Теориялык билимдерди өсүштүрүүнүн натыйжасында канчалык деңгээлде практикада туура колдоно алабыз? Текст менен иштейбиз. Текстти окуп абзацтардын ортосундагы катышты аныктайбыз жана анда берилген татаал этичтерди табабыз. Ар бир окуучу өзүн өзү текшерет жана жыйынтыгында баалоого жетише алат. Абзацтардагы негизги ойду туура аныктасаңар 5 упай аласыңар, аныктай албасаңар 0 упай. Тексттеги берилген татаал этичтердин 5-өн тең тапсаңар 5 упай, 4-өн тапсаңар 4, 3-өн тапсаңар 3, 2-өн тапсаңар 2 упай, 1-өн тапсаңар 1 упайга ээ болосуңар. Тест менен иштейбиз. 5 тест берилет. 5 туура болсо 5, 4 туура болсо 4, 3 туура болсо 3, 2 туура болсо 2, 1 туура болсо 1. Жалпы текст боюнча 15 упайга ээ болосуңар. Жалпы текст жана тест боюнча. Анда эмесе, даярбызбы окуучулар? Дагы бир жолу эскертем. Менде берилген тапшырмалар жалпы республикалык тесттин суроолоруна багытталган. Тест менен иштөө. Абзацтардын ортосунда кандай катыш бар? Келечек өзүбүздүн колубузда. Анда эмесе текстти окуп, 2 абзацтын ортосундагы катышты аныктагыла. 10 секундда убакыт. Демек окуу бүттүк. Албетте окуунун ыкмасы силерге белгилүү. Көз жүгүртүп окуу аркылуу окуйбуз. Абзацтардын ортосундагы карым-катыш ой аны төгүндөй. Биринчи абзацты экинчи абзац төгүндөп жатат. Анткени биринчи абзацта айтып жатат да, айрым адамдардын айтымында өлкөдө жашоо кыйын, жумуш орну аз, бул келечекте балдарыбызга терс таасирин тийгизет десе, экинчи абзацта болсо, жок, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар, биздин мамлекетибиз эркин, азык-түлүктөрүбүз көп эсеге арзан, окуу жайларыбыздын саны көп, келечек жаш муундарга шарт түзөлү, өзүбүз да кичи менчик ишканаларды ачалы деп биринчи ойго экинчи абзац каршы келип жатат. Демек, төгүндөй. Тексттен татаал этичтин формаларын аныктагыла. Тексттеги берилген татаал этичтердин 5-өн тең тапсаңар 5. Мына. Демек, түшүнүктүү болду. Текстке кайра кайрылабыз. Этичтин татаал формаларын табабыз. Убактыбыз бүттү. Жоопту чыгарайын, мынакей. Даярдап жатат, тийгизип келүүдө, байкай бербейт экенбиз, даярдай башташты, отура бербейт. Демек, 5-өн тапкан болсоңор 5 упай, 4-өн тапкан болсоңор 4 упай. Өзүңөрдүн упайыңарды дептериңерге жазып баргыла. Тест менен иштейбиз. Кайсы катардагы сөздөр туура жазылган? Киет, чиет, кеңейет, селейет. Г табып келер. Таптык. Демек, туура жооп А. Калган Б, В, Г варианттарда туура эмес жазылган сөздөр турат. Турар 1А, кеңейет И жазылбайт. Табып келер эмес, таап келер бир эле Э жазылат. Экинчи тапшырмага өтөбүз. Кайсы катардагы сөздөр туура жазылган?
Туура жоопту чыгарайын. Демек 1, 2, 3. Бардыгы туура жазылган. Туура белгилеген болсоңор өзүңөргө упай койгула. Кайсы катардагы сүйлөмдө сызылган сөз кыймыл аракетке кошумча гана маани берип турат? Кошумча гана маани. Таптыңар, туура жоопту чыгарайын. Туура жооп А. Колундагысын ала, койду. Калгандагы койду деген 3 катардагы этиштер, булар негизги этиштер. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз негизги кыймыл аракетти көрсөтүп турат? Туура жооп В. Балам, мен сени канчалык жакшы көрөрүмдү өзүң балалуу болгондо жакшы түшүнүп каласың. Демек, бул жерде негизги кыймыл аракет түшүнүп каласың. А бул ата деген сөздөгү А бул басмадан кетти. Кечирип койсоңор. Асты сызылган сөз тизмектерине карап чакчыл түрмөктүү сүйлөмдүн катарын аныктагыла. Таптык. Туура жооп Г. Анткени чакчыл түрмөктүү сүйлөм Гда. Ада атооштук түрмөктүү сүйлөм, Бда перзент деген катышып бул багыныгы байланышта татаал сүйлөм түзүлдү. Вда чыкпай жүр деген бул жерде татаал этишти түздү. А Гда асты сызылган сөз тизмектери чакчыл түрмөктөр, анткени грамматикалык катышкан жок, чакчылдын ып мүчөсү менен келди. Канча упай алдыңар? Ар бирибиз өз деңгээлибизди аныктайбыз. 13-15 упай алгандар эң жакшы, 10-12 упай алгандар жакшы, 8-9 упай алгандар орто, 6-7 упай алгандар төмөн. Демек, өзүбүздү өзүбүз бааладык. Тема боюнча күтүлүүчү натыйжалар билдим. Сабактын башында силерге булар боюнча айттым эле. Анда кайрадан дептериңерди ачып, суроо, анан минус белги койгон катарларды дагы кайра карап чыккыла. Силер өзүңөрдүн билимиңерди толуктай алдыңарбы, жокпу? Ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз анализ беребиз. Балдар, бүгүнкү сабакта силерге төмөнкүдөй тапшырма беремин. Келечекте мыкты адис болуу менин максатым. Текст түзөсүңөр, этиштин татаал формаларын катыштырып, алардын жөнөкөй этиштерден чакчыл жана атооштук түрмөктөрдөн айырмалап келесиңер. Кыргыз тилинин жазуу эрежелеринен этиштин татаал формаларынын жазылышын кайталап келесиңер. Мына, окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Темага карата берилген мисалдар Бийиктик басмаканасынан чыккан ой гүлдөрү китебинен алынды. Силердин китеп текчеңерден орун алат деген ишеничтемин. Эгерде күтүлүүчү натыйжалардан силер плюс белгилерине ээ болгон болсоңор, биздин сабагыбыз максатына жетти деп ойлоймун. Силер үчүн түшүнүксүз болуп калган маалыматтарды окуу китептен кайра карап чыгып, алган билимиңерди өз алдыңарча толуктайт деген үмүттөмүн. Китепте берилген көнүгүүлөрдү жазып аткаруу аркылуу алган билимиңерди бышыктагыла. Кайрадан силер менен жолугушканча аманчылыкта бололу, саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат.